Саламатсыздарбы, урматтуу элем. Мен Курбанбекова Гүлзада Ташполотовна. 26 жылдан бери врач болуп иштейм. Өзүм кесибим врач-педиатр болуп өткөм, бирок үй бүлөлүк дарыгер болуп иштегем. Бирок акыркы 7 жылдан бери мен сүлүк коюу менен иштеп калдым. Себеби дегенде сүлүк бул адамдарга аябай сонун жардам бергенден, баардык ооруларга аябай жардам бергендиктен мен ошо сүлүк менен иштеп калдым. Сүлүктү баардыгыңыздар эле угуп жүрөсүздөр. Бул сүлүк организмге өтө зарыл болгон витаминдер, белоктор, ферменттер, ошону менен бирге минералдар, Менделеевдин таблицасында баардык минералдар киргизет. Аны менен бирге зарыл болгон азыркы учурда айрыкча канды суюлта турган именно ошол гепариндин составы бар, агглютинин деп коет. Канды кирип, канды эрите турган аябай сонун таасири бар. Анан тромбторду, холестериндерди эритип, керексиз ушу зыян келтирип аткан, айлана албай аткан, кандын ичинде айлана албай организмге пайда келтирбеген жаман кандарды кошо алып чыгып кетет. Сүлүк менен дарылоо өзүңүздөр билгендей эле эң биринчи, эң сонун жардам кылган бул давление, баштын ичинде давление, көздүн ичинде давление, ошону менен бирге общий давление деп коет бизде. Ошо жалпы давление аттуунун баардыгына аябай сонун жардам кылат. Варикоздорго, геморройлорго, андан сырткары ириңдүү жерлерге, например, сыздык чыккан болгон болсо, же болбосо жанагы гангрена болгон болсо, ошолорго дагы аябай сонун жардам кылат. Ашказандагы жараларга, өттөгү таштарга, бөйрөктөгү таштарга аябай сонун жардам берет. Хронический гепатит, хронический бизде жировой гепатоз деп коет, ошо май басып кеткен боорулорго, ошолорго да аябай сонун жакшы жардам берет. Желкедеги жанагы жүлүн сөөктөрдөгү остеохондроздор, протрузий, анан кийин грыжаларга да аябай сонун жакшы жардам берет. Айрыкча иммунный системаны аябай сонун көтөрөт. Себеби дегенде бул кан алмашылып атпайбы, кан жаңыланып, анан ордуна жаңы здоровый кан пайда болгондо ошондой эски бактерии содержать эткен жаман ошол вирус кармаган ошол кандарды дагы аябай сонун тазалайт. Сүлүктү койгондон кийин бир жарым саат 20 мүнөттөн кийин эле өзү ушул сүлүктөр өздөрү түшө баштайт. Өздөрү соруп, толуп, анан өздөрү эле түшүп кетишет. Бул сүлүк бир эле жолу колдонулат. Себеби дегенде аябай көп адамдар сурашат, сүлүк бул кайра колдонулат деп. Сүлүк колдонулат. Сүлүк түшкөндөн кийин биз мондой кылып пакетке салып, өзүнүн колдорун өрөбүз. Себеби буну өздөрү апарып жерге көмүп коюш керек. Буну биз көбүнчө хадисте жазылган үчүн азиз нерсе деп, буну жерге өзүңөр көмөсүңөр дейбиз. Буну ыргыткан дагы болбойт. Бир дарактын түбүнө терең казып туруп көмүп коесуңар дейбиз. Айрыкча мына азыр ковид болуп, гриппоздун состояниядагылар, анан ошо каны коюлуп кетип, бизде көбүнчө ошол жүрөгүнө тромб туруп калып, өпкөсүндө тромб болуп калып, азыр адамдарыбыз көбү кайтыш болуп кетип атпайбы? Ошондуктан сөзсүз түрдө бул канды суюлтуп, канда алмаштырып, жаңылап койгондон кийин ошол вирустар эгерде ооруса дагы булар жеңил түрүндө ооруп, эчтекени билбей калышат, же болбосо вообще оорушпайт. Мен ошол аябай пандемия учурунда дагы көпчүлүк адамдарга аябай койгон учурда дагы ошо көпчүлүк жашы 70-тен 80-ден ашып калган чоң кишилер деле, аялдар деле ошол мен ковид менен ооруган жокмун, үй бүлөм ооруду деп айткан учурлар болду да. Биз дагы ошондой болдук. Бала чакам менен биз дагы сүлүк алып турабыз. Ошо постоянно сүлүк алып турган үчүнбү биз ковид менен эч кимибиз ооруган жокпуз. Кудай сактасын. Бул кишиге азыр мен койгонум себеби давлениеси бар экен, постоянно давление көтөрүлүп, анан башында кан өтпөй, ошол кан өтпөй, ушу баштын ичине давление көтөрүлүп экен. Ошондуктан ошо именно желкелерине койдук. Желкесине 6 койдум, анан кулагынын аркасына коем, экөөнү чыкыйына коем, анан чокусуна коем, анан 2 чыкыйына коем. Ошондо общий 12, бир коюлганда 10-12 штук коюлат да.
Ушул анан сахарный диабеттер аябай көп сурашат. Ошо сахарный диабетке да өтө сонун жакшы жардам кылат. Себеби сахарный диабеттерин да каны аябай коюлуп кетет да. Пневмония болгондор, эгерде кимде ким пневмония болуп айыккан болгон болсо, ошо пневмония койсок, бир эле жолу койгондо аябай сонун результаты болот. Мен себеби дегенде мен өзүм практикаман ошол нерселерди да өткөрдүм. Мен өзүм балам органда иштеген үчүн пневмония болду. Болгондо биринчи эле ошол пневмония деген диагноз рентгени менен келгенде эле мен балама 17 штук койдум, ошо көкүрөктөрүнө, ошол өпкөнүн чекелерине. Ошо койгондон кийин анан ошол боюнча кайра жакшы болуп кетти. Балам даже бир экзамен тапшырыш керек болчу ошо органдан. Ошол экзамен өткөнүнө баары таң калды да, сен кандайча ошол кыйын экзаменди өттүң депчи. Себеби өпкө тазаланды, өпкөдө кан жүгүрүп калгандан кийин, өпкө таза болгондон ал любой физический труд уруксат берилет да. Ошол анан дагы кайсы баштын ичине давленияси бар, постоянно башы ооруйт, мигрен болгондор дагы ошол постоянно алса аябай жакшы болот. Бир жолкусун алганда эле адамдар сразу сезишет, жеңилдейт. Например, ушундай кылып өздөрү соруп түшүшөт. Түшкөндөн кийин пахта коюп коебуз. Анан кийин перевязка кылып таңып берем баары түшкөндөн кийин. Мынтип пакетке салып баардыгын карап өздөрүнө беребиз. Канча убакыт канагат? 6 сааттан 12 саатка чейин канагат. Кээ бир адамдарга 24 саатка чейин канашы мүмкүн, бирок өтө көп эмес, аз-аздан канайт. Бирок 4 саат, 5 саат каттуу канайт. Анан кийин акырындай баштайт. 6 саат өткөндөн кийин уже кээ бирөөнүкү токтоп эле калат, кээ бирөөнүкү ошо аз-аздан агып турат да. Анемия менен ооруп калбайбы? Анемия менен оорушпайт, себеби дегенде булар айланбаган лимфа бездеги сары суу менен анан ошо уюп калган, айлана албай калган кандар гана чыгып кетет да, ошондуктан анемия болбойт. Анан бир аз слабость болушу мүмкүн, шалдырап, алык уруп калышы мүмкүн. Ал себеби дегенде анда просто суу, жана сары суу чыгып кетет. Өзү организмде 5 литр кан айланган болсо 3 литрдей сары суу агат, лимфа бездеги сары суу болот. Ошол сары суусу көбүрөөк кетип калат. Ошон үчүн тынбай суюктукту ичип, ошо сууну толуктаса эле ал баш айланбай кайра ордуна тез калыптанып калат. Сүлүк алгандар эмнеге көңүл буруш керек? Сүлүк алгандар эмне кылыш керек? Эмнеге көңүл буруш керек? Эмнеге көңүл буруш керек? Алар бул сөзсүз түрдө диета сакташ керек, анан көбүрөөк суюктук көп ичиш керек. Анан кийин ошол келгенде обязательно духи, одеколон себинбей, денесин таза жууп, таптаза болуп келиш керек. Самындын жыты да келбеш керек, одеколондун да жыты келбеш керек. Ошогон жыттарды өтө жаман көрөт. Анан кир денени да жаман көрөт, аны да сорбой кыйнайт. Ошон үчүн жуунуп, таза болуп келиш керек. Жыты жок нерселер менен. Анан жана кээ бирөөлөрдүн ички кийимдерине жанагындай айна салып жыттанган кийим кийип келсе да денесине тийип калат, ошондо да тиштебей кыйнайт. Ошол нерсеге сөзсүз түрдө көңүл буруп келиш керек да. Мына ушу кулагын аркасында. Онкологиялык ооруларды дарылайм деп калдыңыз. Алар кандайдыр бир кабылдоолор болуп кетпейби? Коркунуч эмес? Жок. Эгер онкологиянын тоже келгенде ошол онкологиялык оорулар менен келген адамдарды бир сыйра өзүбүз көрөбүз. Эгерде каны өтө азайып кетпесе, химиотерапия алышып, өтө кандар азайып, слабый болуп келишет, алардын каны тез восстановление болбой калат. Ошондой болуп калган болсо, ошол учурда биз кое албайбыз. Эгерде химиотерапия албастан каны азайып, аябай кубаты кетпеген болсо, ошондо коюп беребиз. Мастопатияга мен аябай көп результат алдым. Мастопатия деп аял кишиде рак молочной железы деп коюп, ириң куюлуп калган ошол адамды айыктырдык. Анан мастопатия деп жанагындай катуу без пайда болуп, аябай оорутуп, колтугуна чейин без чачырап кеткен адамдарга коюп айыктырдык. Онкологиядан көп эле адамдарга жардам кылдык. Эми, конечно, состояниясына жараша. Анан гангреналарга аябай сонун жакшы жардам кылат. Ириң бар жерлерге, ошо гайморитке, атитке, гнойный атит деп коет, кулагынан ириң куюлуп калгандарга аябай сонун жардам кылат. Анан ангинага болсо, кайра кайталана берген ангинаны тилдин астына, анан кулактын аркасына, анан желкиге коюп коем. Бир 6 штук алганда эле аябай сонун. Ошол момент сүлүк түшкөндө эле адамдар температурасы түшүп, анан аябай сонун болуп калдым деп сүйүнүшүп, аябай ыраазы болуп кетишет да. Кепилдик бересиздерби? Ангина менен ооруп келгендерге мен бир күндө эле ошол сүлүк түшкөндө эле результат берет деп айта алам. Анан башка ооруларга эми бир эле жолкусунда кээ бирөө моментально эле эффект алат, кээ бирөө 2-3 жолу алгандан кийин анан пайда аябай сонун результат болот да.
Ассаламу алейкум. Мынау сүлкө келип, гайморит болуп, өтө катуу ооруп, лечение алсам да жыл сайын кайталанчу. Сүлүк келип алдым. 2 жол алгандан кийин ошол бойдон Кудай буйруса унуттум гайморит жөнүндө. Андан кийин башым ооручу постоянно. Дары ичип турчумун да. Ал дары ичпей калдым. Кудай буйруса азыр мына сүлүк алгандан кийин башым жеңилдеп, өтө сонун сезип калдым өзүмө. Азыр эми дагы келдим. Мына почкаларыма, уйку безлериме алганы келдим. Тамак аш болушу, мына ожирение боюнча өтө сонун жардам тиет экен. Жакшы жардам сонун. Кулагыма дагы атит болуп ооруган. Жана тамчылатчу дарыларды коюп, анда да жакшы жардам неме болбочу. Азыр сүлүк койдум. Андан кийин атит дагы вообще ал оору жөнүндө да унуттум Кудай буйруса. Өтө сонун жардамы тийди. Саламатсыңарбы? Кудайга шүгүр, мен ушу 3-жыл ушу жерде сүлүк алып жатам. Давлением ашып, аябай башым ооруп келген. Сүлүк алгандан кийин аябай эле жеңилдеп, жакшы болуп калдым. Быйыл ашказаным, өтүм ооруду эле. Өткөндө алдым эле аябай өзүмү жеңил сезип, өтүм дагы оорубай, оозум ачык келчү эле аябай. Сүлүк алгандан кийин эле оозума деле ачык келбей, бөйрөктөрүм баардыгы жакшы, Кудайга шүгүр. Ушу башкаларга дагы айтам да, ушу сүлүккө келип аябай жардам берет экен. Сүлүк алгыла. Мен ушудан жакшы болуп, өзүмдү аябай жеңил сезип. Эми азыр алсам ошо боюнча жазга чейин өзүмдү аябай жеңил сезим. Жазында дагы кайра алам деп турам. Бир сыйра алып алсам өзүм жеңил сезип калам да. Жашыңыз канчада эне? Жашым 64-тө. 64-тө. Аз дары ичесизби, ичпейсизби? Эми кече алгандан бери да дары ичпейм, дарыны анча деле ичпейм. Кээде ооруганда ичип коем. Жакшы, аябай жеңил сезип турам.